азыркы заманда эми санариптик технология заманында бардык тараптан өнүгүү. Арис уюму тарабынан Дүниөлүк банктын каржылоосу жана Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин колдоосу менен ишке ашырылып жаткан коомдоштуктардын демилгеси боюнча улуттук долбоордун алкагындагы Киреше булактарын колдоо программасы боюнча окуу тренингдер Жалал Абад облусунда өткөрүлүүдө. Мында ар бир район боюнча бирден айыл аймак тандалып алынган. Сузак району боюнча Кызыл Туу айыл аймагы. Окуу семинардын темалары каржылык сабаттуулук, бизнес план даярдоо, жаңы продукцияны иштеп чыгуу, анын брендин түзүү жана рынокко чыгаруу сунду. Бүгүнкү күндө социалдык мобилизациялоо иш аракеттери кызуу жүрүп, чогулуштар жерлеринде фокус топтор, окутуулар өтүп атат. Бүгүнкү күндө потенциалды жогорулатуу деңгээлинде. Ошол максатта мына азыр экинчи компонентибиз ошол жана Киреше булактарын колдоо программасы деп коет. Ошол багытта иш аракет жүргүзүп атабыз. Бул негизде ошол жеке ишкерлерди жана ошол жаштарды, аялдарды ошол бизнес пландары жазуу багытында, финансылык сабаттуулукту жоюу багытында, үй бүлө кирешени жөндөө багытында, ошол ОСОП концепциясы боюнча өндүрүштү башкаруу, түзүү багытында ошол темаларда тренинг болмокчу. 6 күндүк окуу семинардын ачылышында сөз алган райондун акиминин биринчи орун басары учурда сырттан келген инвесторлор менен кызматташууда бизнес планды даярдоону билбеген учурлар көп кездешип жаткандыгы белгиленип өттү. Бул жагынан алып караганда мындагы ишкерлик менен алектенүүнү баштагандар үчүн анын жыйынтыгы чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Катышуучулардын бизнестери түрдүү багытта уюштурулган. Көпчүлүк азыр балдарга инвестиция кылуу үчүн жеке менчик бакчаларды ачууну пландаштырууда. Бир жеке бала бакча ачсам, азыр эми балдардын көбү логопедический жана окуулар болуп атат, ошого окшогон бир ишкана ачсам, ошо эми элге жардам тие турган жерде, эми ал жана бош жерде элге жардам тийип иштетсе дагы элге да жакшы, өзүмө деле жакшы деп ойлонуп отур. Анан бул Арис окуусу боюнча бир катыштым эле окууга. Катышып көрүп, анан ошондон кийин дагы өзүм алдыга жылып, өздөштүрүп, мына келечектеги биздин элге бир пайдасы тие турган нерсе курсам болот экен, ушулардын сабагына катышсам болот экен деп өзүм изденdim. Изденип анан кийин ушул жерде жанагы иштеп кеткен ишкер кыздар менен да байланышып, сүйлөшүп, анан кийин ушул жерге окууга сабакка катышканы келдим. Бизде азыр негизи президентибиздин тапшырмасы бар. Айыл жерлеринде бала бакчалардын камтуу 60%-ке чейин көбөйткүлө деген тапшырмасынын негизинде бизде өзүбүздө даяр 2 кабаттуу зданиябыз бар. Ошол жерге жеке бала бакча ачсак деген ниетибиз бар. Ошондуктан ошол бизде муктаждык, бала бакчаларда муктаждык көп. Жетишпейт, ошондуктан ошол жеке бала бакча ачып бизнес план үйрөнсөкпү. Эң биринчи максатыбыз ушул бизнес план. 6 күндүк окууда бизнес планды түзүү, ошол максатта келдик. Кыргызстанда бир айыл бир продукт концепциясына улуттук экономикалык долбоор маккам ыйгарылган. Бул анын аймактарды өнүктүрүү, жергиликтүү өндүрүштү колдоо жана кошумча наркы жогорулатуу боюнча мамлекеттик саясаттын маанисин бекемдеген. Окуу тренингде бул темада негизгилерден бир жумалык окуунун жыйынтыгында эң мыкты деп тандалып алынган даяр бизнес план ээлерине сертификаттар берилет жана алардын ишкерлигин каржылоо колдоо сунуштары келтирилет. Каржылык сабаттуулукту жогорулатып, Киреше булакты кеңейтүүнүн артында мындагы катышуучулардын ишкерлигинин ишмердүүлүгү бир баскычка жогорулат деген ишеним уюштурушуларда. Гүлжан Амандова, Чыңгыз Абдыкадыров, Сузак району.